Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Талас областынын Манас районунун Покровка айылынын тургундары. Мен азыр Покровкадагы центральный мечитти билесиздер. Ошо мечиттин туура бет маңдайында Райымжан деген көчө бар экен. Ошо көчөдө турам азыр. Примерно бир аз жүргөндө эле 5 номер деги там сатыкка чыгып атат. Азыр ошонун канча сотик, там кандай баарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Микрофонду азыр кожоюна берем. Анан үйдүн ичине кирип тартып не кылып беребиз. Кожоюн баарын түшүндүрүп берет. Assalamu alaikum. Үй сатылат. Ушул үйдө болсо 3 жылдан бери эч ким жашаган эмес, ушун өсүп кеткен да чөп мөптөр. Так үйдүн состояниясы жакшы. Келип көрүп кетсеңер болот алып турган адамдар. Участок бир 8-9 сотик да. Вообще үй чоң, комнаталар чоң, кирпичный дом получается. Анда эмесе үйгө кирип көрөйүк, Анан там сыртында экен андай мраморный деп коёбу буну. Сырты ошондой экен, анан мындай фронтон обшивать этилген мурунку майдан. Бүт жашынакай болуп турат, көрүнүшү жакшы экен. Үстү лист менен экен, шифр эмес, лист. Мындай жалобок, турбасы баары түшкөн. Андыктан анда үйгө 3 жылдан бери жашаган эмеспиз дейт, анан эч нанга чөзүп каралбай калыптыр. Муну туура түшүнсөңүздөр болот. Келген адам тазалап барын келтирип коет. Анда эмесе кирип баштайык эшиктин астына. Үй канча размер билесиң? Şu размерди билбейм. Размерин билбейсиң, пока. Мени болжолоп айтып беребиз. Бул бет маңдайындагы эмнеси? Временка. Чакан семьяга временка экен. Айнектер мындай жыгачтан 2 кабат окшойт бул, 2 кабат айнектер экен. Эшиктери мындай темир эшиктен салынган. Бул жакта 2 неме экен, бул жагы эмнеси? 2 жагы тилген ход. Мен примерно көрөт, жак болдунар жак ванный. 2 жагы ход, ванный болуп кеткен. Сыртын бирчи тартып көрсөтүп берейик. Бул жагы неме болсо керек. Кемеге гана кылып жасап койсо болот экен, Кемеге гана болот. Ана бул жакта погреб бар экен. Жакшы. Чоң. Погреб 3/4 болду. жакшы эле экен. Буна бир сере жасап оңдоп койсо болот. Агурт примерно канча сотик болду? Общий канча 7 сотик дедиңби? 8 сотик. 8, Алар 4 сотик болду. Бул жагы 4 болсо, ошо агурт эле 4 болсо керек. Жагында сом тоокана бар экен. Мынакей. Шифр менен үстүнөн андай кылып, зымторду тартып коюптур сонун кылып. Тооканага даяр бул жагы. Агороттун негизи күчтөрү экен. Жүгөрлөр чоң-чоң болуп көрүнүп турат азыр. Норде суу кенен болсо керек, аябай. Сугарылып неметтир. Сууга кенен болсо керек, бул жагы. Бул жак үйүңөрбү экинчи? Же кошунабы? Кошунаңар менен жакшы болсоңар керек, анан өзүнчө ход ачып койсуңар. Жакшы, ушудан билинет да, кошуна ынтымактуу экен. Молодец. Суу өтөт, мына жака сарай кирет экен. Мына көчөгө чыгып кетеби суу, Сарайдын ичинде мындай лоток менен жазылган. Сарайдын ичинен өтүп, анан малды эле сугара берсең болот экен, сразу ичинен эле. Бул жак сарай экен. Там артында сарай бар экен, жакшы. Мындай арыгы бар экен. Жакма тапсыз болуп турат, негизи чөптөр өсүп кеткен. Бул жагын эми туура түшүнөт көрүүчүлөр. Главный там да. Бул жакта жаңгак бар экен. Мына сарай ачылабы, ачылбайбы? Ключин да тапесиң, айнектерин көрсөтүп коёк, кандай эмес. Пескоблок менен тургузулуптур. Сага өзүм боюм жетпей атыр. Мындай эле көтөрүп көрсөтүп коюн телефонду. Мына жакшы, мындай жаңы балкаларды таштап, жаңы салынса керек бул сарай. Сарай салынган 3 жыл эле болду. Мал кирген. Мал кирилек. Жакшы. Ошентчи, өзүм көтөрүлүп көрүп атам азыр.
Примерно но сарай 4-кө 7-8 бар экен да. Даже 10-го чейин бар экен ар жака. Жакшы жазылыптыр. Оняга обшивать этилип асты. Үстү шифр менен экен. Даңгырабайт. Сарайын көрдүңүздөр, анын жерде мына жүзүм бар болчу дейт. Өлүп калган дейт, мына жүзүмгө деле сонун орун бар экен бул жерде. Азыр үйдүн ичин тартып көрөйүк анда. Үйдүн ключу келдиби? Келди, ачып көрөйүк анда. Бул жагын эшигин ачты, мына биринчи эшигин. Киргенде мына сол жак бетинде ванной бар экен. Топкада ушул жерде турбайбы? Трехфазка. Отопление бар. Бар эски кафель менен кафелденип. Трехфазка отопление. Мындай ваннасы бар экен. Бул жерине да жазап зыңкыйт койсо болот негизи. Азыр бир паста эле оңдо коюш. Батылы колдого акчаң болсо. Атамга бул жактан киребиз мынакей. Бул эшик менен да кирсе болот экен. Анда жакшы, бул эшикти жаап коюп деле кийин ушуйго эмелес болот экен. Бертен суу куйлат. Киргенде мына паровой бар экен. Полдоруна мурунку жыгаштар прошный. Муну сырдап эле мынакей. Ушинтип отурса болот, жылуу. Бул эмне кухняга болсо керек. Мурунку паровойлор эмнеде койчу эле буларды. Ушундай паровойлорду чугунда койчу эле ушундай. Айнектер 2 кабат сиздер көрүп тургандай. Буну пока алмаштырбай эле койсоңуздар болот экен. Аны шишесине эле алмаштырып. Үйүн андай обычный эле акталган үйлөр. Жакшы бийиктиги бийик эле экен, бири 2,70 ушундай бар экен. Бийиктиги ошондой бар экен. Кухни ноннайларды калтырып кеттир. Буларды албайсыңар деле да. Пока билбейсиң. Бул үйдүн чоң кожоюндары бар да. Бул жакка киргенде мына көрүнүп турган эшиктер сонун эшиктер экен булгачы, 2 ачматы менен. Лакталып, жабылыштар да сонун болуп жабылып турат, пыртык болуп. Бул сол жакта спальня, Бул детский. Детский экен бул жагы. Примерно мына 3/3 бар экен да бул жагы. Анегде бул жагы 2 кабат. Ачылат болду. Күчтөрмөйүн да. Адереге ручкаларын так котту. Биз форчкалар менен экен 2 кабат. Астындагы да ачылат экен, демек. Бул чоңу да ачылабы? Бул деле ачылат экен, демек. Бул ачылат, бияга ачылат, полностью. Бул менен култанат да бул. Култана турган жерлер экен. Жакшы. Бул детский комната экен, буну көрдүк. Эми кийинки жак өтөйүк. Бет маңдайына. Бет маңдайы деле спальняда. Мындай эле комната. Не деген комната? Ишил комната. Негизи бул комнатадан бияка деле кирип кеткен да, эшик бар турбай. Спальня. Азыр мына комнатанын бир сыра размерин мындай 4кө бири 3,70 ушундай болуп кеткен размер. Комната ушундай, аны спальня дейт. Бул сыртынан кирбей, бияктан кире турбай, бул спальняга. Спальня. Жакшы, бул жагы 3кө 3,70 ушундай размер экен. Бул тамда. Болот. Паровой бар, бул жакта. Паровойлор сом. Полный, мындай пол. Краскаланып готовый экен да бул уже. Краскалап деле кереги жок экен. Азыр эми кийинки комнатага өтөйүк. Ачылат бекен? Ачылат. Бул жагы зал. Размер ногу 4кө 4,5 бар экен размери. Даже 5 да коёк.
мындай люстраз менен. Барлык тамдар мындай кумшак болуп акталып. Карашты мен бир жыты. Мындай эч мындай азыркы жана евроңдай сасык жыт жок да. Спокойно дем аласың. Мына туугандар үйдү көрдүңүздөр. Үйдүн ичи жакшы эле экен негизи. Анан бул жагында мындай сливтери бар иштейт экен мынакей. Сливтери бар. Печканы да көрсөтүп коеюн сиздерге. Печка. Бул печка менен таптыкан анчалемес. Бул эми үйдүн сыртын бир сыра айландырып көрсөтүп коеюк, анан баасын сурайык. Үйдүн сыртынан бир сыра көрсөтүп коеюн, эми бул жагы тилекке каршы чөптөн аралалып жатам. Жакшы. Анан могу үйдө мурда өзү телефон менен тартып алып тур, мурда чөп жок, таза болуп турган кезде. Ошону ушу видео кошуп коеюн азыр. Ушундай экен. Сыртына деле тимел жөн эле койсоңуздар болот, сырты ушундай жакшы көрүнүштүү экен. Анан таза суу жакын дейт, мынакей сыртта эле. Мына үйдүн түбүндө мына турат. Ушул жерден эле тартып алса болот, үйдүн ичине. Ушул жерден тартып алсаңыздар болот. Мына кудук чек-чейип этилиптир негизи. Азыр элдин баары негизи үйлөрүнөн кудук казып, көптөрүнө очередке келе турбай калды. Эми бул жерден эле суу киргизип алса болот үйүнө. Суу тартылбайт. Бул эски кудуктар, Суу тартылбайт. Анан мына беременканы жа тарттым го. Бунун арты бар экен мындай. Мына артына отун жинасаңыздар эле болот экен. Мына дуалды алып тур, бул жерде дуалдыч гараж кылып койсо болот экен, Өргө. Мындай место бар экен да. Мурда эмне калат, эмне калбайт баарын сүйлөшүп аласыздар, анан чечишип. Ошондой туугандар. Сырттан кирет. Сарайга сырттан кирет экен, бул жака. Жакшы. Бул көчө мындай тыныч экен, машина жок, эч кандай неме жок. Прожекторлор бар түндө, жаркырайт. Прожекторлор бар экен. Анан мындай мечитке да жакын. Чыгып кетесиздер, центрга да жакын. Бардык жака жакын, мындан больницага чыгып кетсе болобу? Бул жагынан больницага чыгып кетсеңиздер болот. Мына сарайдын эшиги да бир сонун эшиги темирден. Ушул жака кирип кетет экен. Жанагы суу берден чыгып, бияка кетет экен. Судан проблема жок огородко. Эми баазын азыр сурайын, канча деп атат буга. Анан телефон номерин астына калтырып коем. Ошо байланышып, Эрими ошо байланышып сураңыздар, анан комментарий жазып эле баазы канча экен дей бербей, эзине чалыңыздар. Ала турган адам чалып сурайт негизи. Тамдын баазынын мынакей эзи азыр 2 миллион сом менен суруп атат, доллар дебей эле. Бирок сиздердин крышаны деле алмаштырбайсыздар, крышасы негизи жаңы экен. Эч кандай тийбейсиздер. Жаңы лист менен мынакей жаап тур бул крышасын. Сырты этилген, буга деле тийбей эле койсоңуздар болот. Мына баратаны көрдүңүздөр, дарбазасын. Мындай песка блок менен. Анан оно листтер эле калың болсо керек, кымбатын алдыңарда. Буга деле бир талай акча кетти дейт крышасына. Там сыртына деле тийбейсиздер, только ичин гана жасайт экенсиздер. Анан ошол 2 миллион суруп атат, бирок сүйлөшүп да баазын чечишсеңиздер болот. Телефон номерин калтырып койдум. Ошол туугандар мекен жайды айтып коеюн, Талас обласы, Манас району, Покровка айылы. Кайсы көчө эле унуфум? Королева деп айтылган экен бурда. Төлөгөн Райымжанов. Райымжанов болуп тур азыр ушу көчө. Мындай 5-номердеги. Примерно ошол трассадан бир 200 метрдай жүрдүк, басып келдик. Ошол. Анан дагы там сатасыздарбы, жер сатасыздарбы, эмне сатсаңыздар, мен телефон номерим астына калтырып койдум, ошого байланышсаңыздар болот.